7 каналдың эфирин сайтқа саяхат программасы улантат. Ескерте кетсе, мында кеткен материалдар 7 каналдың көз қарашын билдирбейт. Қырғызстандың ақсақалдар кеңешінің төрағасының орынбасары атақты обончу жана диктор Абас Чикеев 17 март күні апрель баатыры Мербек Мискенбаев өткөргөн митингке кантип барып калганын айтып берди. Мен азыр ақсақалдар кеңешінің төрағасының орынбасары болуп иштейм. 17 март күні форумдун жанында аксы окуяларын эскерген жакшы митинг болот. Ақсақалдар катары катышып бериңиздер деп суранышканынан барып калдык. Алгач жакшы эле өтүп жаткан. Аксы окуяларын эскердик. Анан эле жанагы Мербек Мискенбаев деген неме чыга калып сөз сүйлөп кирди. Сүйлөп атып эле башка темага өтүп, тиги Асылбек Жээнбеков агасынын алдында эмне депутат болуп отурат, депутаттыгынан кетсин деп кирсе болобу? Биз түшүнбөй калдык. Мискенбаев Айкөл Алатоо деген уюмдан экен. Ошол уюмунун ишин эле кыла бербейби? Өкмөткө асылып эмне кылат? Кыргыздар бирин-бирин колдогондон ордуна ушинтип бутунан тартып турушат. Бизди ал жыйынга эмне алдап чакырышат? Ана Мискенбаев сүйлөп бүтүп, ушуну колдоп резолюцияга кол көтөрүп койгула десе болобу? Ушул кантип болсун? Бир топ кишини алдап чакырып алып, анан өзүнүн сөзүн айтып алып, ушуну колдоп резолюция кабыл алалы дегени алдамчылыкта. Ал боюнча элдин пикирин угуп, жабыла кеңешип, анан резолюция кабыл алат да. 3-4 киши өздөрү сүйлөп алып, анан ошол боюнча резолюция кабыл алып коюшабы? Биздин да башкача ойлорубуз бар да. Мен муну туура эмес деп ойлойм. Бул элди алдагандык. Биз мал эмеспиз деп билдирди Абас Чикеев. КСДПчы экс-депутат Мербек Мискенбаев 15 мартта ММКларга интервью берип, 17 мартта форумдун алдында митинг уюштурам. Ага Кыргызстандын 7 облусунан 2000 делегат келет деп убада кылган болчу. Бирок митинг бүткөндөн кийин жергиликтүү ММКлар митингке 300 эле киши катышты деп жазышты. Андан сырткары коомдук активисттер Мискенбаевдин кат аркылуу суранычы боюнча Кыргыз Республикасынын билим берүү министрлиги ал митингке 300дөй студент алып барып катыштырганын далилдеп чыгышты. Үй бүлөлүк кландык башкаруу тууралуу алдын ала эле айгай сала бергендин өзү туура эмес. Бул чыгымчылдык. Эгерде ошондой маселе жаралып, президенттин жакындары бийликке аралашып, эл арасында аңыз кептер чыга баштаса, ошентип айтса бир жөн эле. Асылбек Жээнбеков катардагы депутат. Ал комитетти же фракцияны да башкарбайт. Анан ал агасы менен кошо бийлик жүргүзүп, мамлекетти башкарып жатканы тууралуу сөз жок. Анан дагы Асылбек Шарипович өзү агам президент болсо, мандатымды тапшырам деп кимдир бирөөгө убада бергенин укпаптырмын, деди Рыскелди Моомбеков. Транспорт жана жолдор министрлигинин алдындагы жол чарба департаментинин башчысы Арстанбек Ибраевке кызмат абалынан пайдаланып, көпрөгө бөлүнгөн акчаны жеп жибергенде айып тагылып, УКМК тарабынан камакка алынганына аз эле болду. Өкмөт башчы Сапар Исаков жол чарба департаментин убактылуу жетектеп туруу милдетин Шабданбек Иманкуловго жүктөдү. Майлуу сүттүү орунга келген адамдын резюмесине кызыккандар иликтеп чыгышса, 2010-2013 жылдары Бишкек-Ош автожолун жетектеп турган экен. Ошондо агадагы коррупциялык схема түзгөн деп кылмыш иши козголгону белгилүү болду. Беларусиянын өкмөтү жогорку технологиялык толук циклдуу айыл чарба өндүрүштүк ишканасы инвестициялык долбоорунун алкагында Кытайдан 280 миллион доллар насыяны 2% үстөк менен өкмөттүк жеңилдетилген кредит катары алууну көздөөдө. Бул тууралуу эки өлкөнүн келишиминде көрсөтүлгөнүн улуттук укуктук портал жарыялады. Кредитти каржылоого байланышкан пайыздарды Кытай өкмөтү төлөмөй болду. Кредит 15 жылга берилип, жеңилдетилген мөөнөтү 5 жылдан ашпайт. Маалыматка ылайык, долбоордун аркасында Курманбек Бакиев жана анын балдары турат. Кыргызстанда бийликте турган кезде алар ушуга окшош долбоор менен иш жүргүзүшкөн. Бул жерде алардын да башка негиздөөчүлөрдүн да үлүштөрү болушу мүмкүн. Бирок негизги бөлүгү сырттан тартылып келген каржылоо деп белгиленет билдирүүдө. Ошондой эле Беларусиянын ММКлары Беларусь улуттук биотехнологиялык корпорациясы жабык акционердик коомун мурдагы премьер-министр, учурда Беларусь жарандыгын алып алган Даниил Урицкийди өзгөртүп алган Данияр Үсөнов жетектейт экенин да жазып чыгышты. Сыягы жакшы бала Сапар Исаковдун өкмөтү жана өзү ушул жаздан чыкпай калат окшойт. Анткени ал аткаруу бийлигинин башына келген 6 айда бир да алгылыктуу иш жасалбай. 40 кадамынын бир кадамы да арбый элек. Ошондуктан эт менен челдин ортосундагы өкмөттүн отставкага кетүүсүн эл катуу талап кылса, парламенттин КСДП фракциясы баш болуп такалай баштады.
Айрықша Рыскелді Момбеков фракция жиынында вице-премьер-министрлерден 4 барағат жотын өлі тұздады. Бұл баланың жолы да қатты ұбы. Жарым жылда чет өлкөлерден инвесторда келбей. Келмек тұрсы мұрда келішім түзгөндері менен ажырашып жатат. Алардын ақырқысы ақылды шар долборын қолға алып $60 миллион берет деген Қытайлық Huawei компаниясы болды. Никенің бұзылғандығы туралы қарғашалу долборды алғач қырғыз өкмөтү өзі билдирip, Қытайлар келішімді мөнөтүн өткөрүп жиберди. Эми өз каражатыбызга бұл долборды ишке ашырабыз деп айтууда оозу мурду кыйшайбай. Аларга эми бул долборду кайсы акчага ишке ашырасын? Бюджетте түбү тешик. Сырткы карыз астрономиялык суммага жетти. $60 миллион коюп, жетим жесир майыптарга жөлөк пулду берип ал деп айта турган гана адам чыкпай жатат. Баса, өткөн ишемби күнү Исаков Ош аэропортунун жаңы терминалынын ачылышына катышканда, андан кийин Аксы окуясынын 16 жылдыгына Кербенге барганда ошол 40 кадамынын бир кадамы тууралуу да ооз ачпаптыр. Ал жомоку өзү деле ишенбей калган окшойт. Өкмөттүк аппараттын маалымат бөлүмү Оштогу кызмат сапарында премьер-министр Сапар Исаков Агахан фондунун тик учагы менен жүргөнүн ырастады. Бирок ал чет өлкөлүк уюмдун тик учагы өкмөттүк иш-чаралар үчүн кандай шартта берилгенин ачык айткан жок. Ал эми Агахандын Кыргызстандагы өкүлчүлүгү бул тууралуу кийинчерээк маалымат берерин билдирди. Өкмөт башчынын эл аралык уюмдун тик учагы менен сапарга чыгышы социалдык түйүндөрдө талкууга жем таштады. Айрымдары тик учакты ижарага алган деп божомолдоп, анын чыгымын сындаса, кээ бири эл аралык уюмдардын кызматынан пайдалануу, кызыкчылыктардын кагылышы тууралуу эрежеге каршы келет деп айыпташууда. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын мурдагы орун басары Марат Иманкулов бул сынды туура деп эсептейт. Иманкулов өкмөткө тиешеси жок тик учак менен жүрүү жогорку кызмат адамдарынын коопсуздугуна да коркунучтуу экенин эске салды. Мыйзамдар менен эрежелер бузулуш үчүн жазылат деген тамаша сөздү Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары түз кабыл алышкан көрүнөт. Сессияга чогулуп жатканда Борбор каладагы толгон токой маселелер, таштанды, жолдордун аянычтуу абалы, экология талкууланат деп ойлогонбуз. Тилеген тилегибизди таш капты. Депутаттар чогулуп, мурдагы көчөлөрдүн атын өзгөртүүгө болгон мораторийди токтотуп, азыр Шабдан Батыр көчөсүн 7 апрель кылып которууга болот. Бирок мындан кийин анткенге болбой калат, кайра мораторийди 10 жылга киргизишти. Карап отуруп күлөрүңдү же ыйларыңды билбейсин. Карасаң депутаттар чоң эле кишилер көрүнөт. Мыйзамды мындай одоно бузганга эмне себеп болду? Айрым имиштүү маалыматтарда Бишкек шаарынын мэри шаардык кеңештин айрым депутаттарын чакырып, тез арада ушул мыйзамды өзгөрткүлө деп катуу айткан экен. Кимдир бирөөлөр сөккөн экен дейт. 7 апрель албетте кыргыз элинин тарыхында кара тактар менен жазылып кала берет. Бул кандуу шаршембини унутканга акыбыз да жок. Ал күнү эркиндик үчүн жанын берген 90 кырчындай болгон жигиттерибизди эч качан эсибизден чыгарбашыбыз керек. Апрель революциясына быйыл 8 жыл толот. Ушул убакыттын ичинде эмне өзгөрдү? Коррупция баягыдан дагы гүлдөп өскөнүн ошол революцияга катышкан КСДП фракциясынын депутаттары өздөрү айтып жатышат. Ошондо кабыл алынган конституция өзгөрдү. Революцияга катышкан саясатчылар четке сүрүлүп, Акаев, Бакиевдин жакын адамдары бийликти мыкчып калышты. Өлкөнүн социалдык экономикалык абалы тууралуу айтпасак дагы баары белгилүү болуп отурат. Ана мыйзамды бузуп эле көчөлөрдүн атын өзгөртүп койсок, ушул маселелердин баардыгы чечилеби? Тажикстан менен Өзбекстанда актуалдуу болуп жаткан той маселеси Кыргызстанда көптөн бери эле айтылып келе жатат. Тажикстанда мыйзам кабыл алынган. Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев бул тууралуу атайын мыйзам кабыл алаарын айтты. Эми биз эмне кылабыз? Кыргызстанда тойдогу ысырапкорчулукту азайтуу үчүн атайын мыйзамдын кереги жок. Жөн гана эреже иштеп чыгыш керек. Ал жерде той канчадан канчага чейин болушу керек. Дастаркон кандай болсо жакшы болот. Тойдо эмне кылыш керек, кылбаш керек дегендер жазылышы керек дейт профессор Үмүт Култаева. Ал эми Маданият министрлиги тойлорду өткөрүү форматын иштеп чыккандарга сынак жарыялаптыр. Тойду мындай өткөрөсүңөр десе эле көнүп кетчү эл болсок гана. Сиздер сайтка саякат программасын көрдүңүздөр. Эскерте кетсе, мында кеткен материалдар ар түркүн интернет булактарынан алынды. Жана биздин каналдын көз карашын билдирбейт. Студияда Азамат Жээнбеков болдум. Кечиңиздер көңүлдүү өтсүн.